2015'ten beri IT тармагында инженер болуп эмгектенип келем. Менин атым Тимур. Азыркы учурда Expedia'da System DevOps Engineering болуп эмгектенип келем. Менин атым Дөөлөт. Мен программист болуп иштейм жана Pixsoft стартап компаниясынын негиздөөчүсүмүн. Менин атым Айдана. Учурда Relativity Software компаниясында DevOps инженери болуп эмгектенем. Менин атым Эсен Ниязов. Учурда Cybertech компаниясынын директору болуп эмгектенем. Менин атым Өмүркан. Мен Америкада үй бүлөм менен турам. Азыркы учурда Чапманда системный администратор болуп эмгектенем. Менин атым Бакыт. Учурда Salesforce компаниясында Cloud инженер болуп эмгектенем. IT тармагы бул кең керектүү, кызыктуу, заманбап жана өтө уникалдуу кесип деп ойлойм. Америкада IT рыногу аябай чоң, анан мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Өзүмдө негизи мектеп кезинен кызыкканым үчүн ар кандай тиркемелер болсун, бир аз код жагынан ошого өзүмдү сынап көрүп, азыр кылган жумушум өзүмө жагат. Өзү кесибим экономика жана финансы болгондуктан, бул сферада жумуш табуу өтө кыйын болгондуктан, IT тармагында өзүмдү сынап көрүүнү туура көрдүм. Себеби дегенде өз жолдошум IT тармагында иштейт. Үйдө иштеп калган учурда жанында карап отуруп өзүмдө кызыкчылык пайда болду. Адам эркин боло алат жана эч кандай тааныш билишсиз, эч кимге көз карандысыз өзүнүн күчү менен иштеп кете алат. Азыр IT кесиптин ээлери жакынкы жана алыскы келечекте жумушу жок калбайт деп ишенем. Негизинен IT'нин көптөгөн бизге пайдалары бар. IT жумушта иштеген адамдардын мээси курч болот, ар дайым окуу менен, изденүү менен алек болот. Ал деген эс тутумга жана бат ой жүгүртүүгө ошол жөндөмдөрдү өстүрөт да. IT бул океан сыяктуу, багыттары көп. Ошондуктан ар бир адам өзүнө туура келген, өзүнө жаккан багытты таап алат деп ишенем. Азыркы учурда технология заманы болгон үчүн ошондой эле мен айтып кеткендей көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле кезде аябай жакшы маянага заманбап кесиптин ээси болосуңар деп ишенем. Азыркы күндө ааламдашуу процесси өтө тездик менен болуп жатат. Буга IT тармагынын түздөн түз тиешеси бар. IT тармагынын жардамы менен көптөгөн иштер жана проекттер иш жүзүнө ашып атат. Ушул заманга өтө ылайык жана эң керектүү кесип деп ойлойм. Ошол себептен жаңы өсүп келаткан муунду ушу IT тармагын окууга жана эмгектенүүгө үндөмөкмүн. IT тармагында эмгектенүү бул кыз келиндер үчүн да өтө ыңгайлуу, анткени үйдө отуруп да иштесе болот, алыстан да иштесе болот, Кыргызстанда туруп да иштесе болот. Жана ошондой эле IT дайыма өнүгүп өсүү жана жаңылануу болгондуктан бул биздин жашообузду жеңилдетүү, салым кошуу, ошондой эле менимче таланттуу кыз келиндер үчүн бул өтө ыңгайлуу кесип деп эсептейм. IT индустрия аябай чоң индустрия болгон үчүн көптөгөн багыттарды өз ичине камтыйт. Ошондуктан ар бир киши өз кызыкчылыктарына жараша өз ордун тапса болот деп ойлойм мен IT-нин ичинде. Ошондуктан ар бир киши өзү 5-6 айдан баштап 1 жылдын ичинде өз кызыкчылыктары менен IT-нин окуп, үйрөнүп, өздөштүрүп жана ийгиликтүү иштеп кетет деп ишенем. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо дагы бул тармакта иштей берсе болот адам. Мисалы мен 1 жылдан ашык Кыргызстанда жашадым, бирок Кыргызстанда жашап атып эле Америкадагы жумушумду уланта бердим. Экинчи нерсе, Кыргызстанда IT тармагы аябай өнүгүп атат. Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө өнүгүп атат. Ошого дагы көптөгөн адистер талап болот. Келерки жылдарда талап өсө берет. Ошон үчүн бардыңарды IT тармагын өздөштүрүүнү сунуштайм. Чикаго шаарындагы эң алгачкы IT айымдарынын бири катары бүтүрүүчүлөрдү чет өлкөдө оор жумуштарда иштеп жүргөн мекендештеримди IT окуп заманбап кесиптин ээси болууга чакырам.
айтиге кызыккандарга менторлук кылам. Кыз келиндерге атайын долбоорлорду сунуштайм жана аларга маалымат жагынан колдоо көрсөткөнгө даярмын.